Кыргызстанда дал ушул майы тармагында 22 жыл иштеп, Согушта да мындай өлгөн эмес. Өзүң уялып каласың анан. Кыргызстанда чыгып алып туруп, сен кимсиң? Колуңду мындай алып отурушуң керек да. уят дейсиң да, уят дейсиң. Сот менен көп нерсени тартипке салып коет берде. Сиз дагы акча алат белеңиз. Бай кафе баарлашуу ордусу. Кыргызстандагы коопсуз шаар долбоору бүгүнкү күндө ишке кирди. Биз дагы буга абдан кубанычтабыз. Ал эми бул долбоорду колдогондор дагы бар, колдобогондор дагы бар. Колдогондорго ыраазычылык билдирели. Колдобогондордун дагы кандайдыр бир өздөрүнүн талаптары бардыр. Америкадагы коопсуз шаар, Кыргызстандагы коопсуз шаар салыштыруу иретинде мүмкүн кандайдыр бир үлгү алабыз. Бул жакта мен бүгүн сонун адам менен маек кылам. Бул адам азыркы тапта ардактуу эс алууда, бирок кезинде Кыргызстанда дал ушул майы тармагында 22 жыл иштеп, ошол жаатка көп убактысын арнаган Эсен байке. Эсен байке, келиңиз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Мага жакын келип алыңыз. Кандай жүрөсүз? Жакшы, рахмат. Эсен байкенин Америка келгенине 3 жыл болду. 3 жыл болду, 3 жылдан ашты. Кыргызстанда ушул жол кайгылуу күзөтүндө иштеп, эмгектенип, ошол тартипти сактоого чакырып адамдарды. Анан бияка келгенден кийин сиз Эсен байке өзүңүз кайра эле автоунаа айдап, жада калса жумушуңуз дагы ошого байланыштуу. Биз сиздин өзүңүз жөнүндө, жумушуңуз жөнүндө мүмкүн кийинки программаларда сөз кылалы. Бүгүн биз Кыргызстан үчүн Америкадагы жол коопсуздугу, коопсуз шаар, жол эрежелери, ушулардын бардыгын экөөбүз чагып берели. Ушуга сиз жардамчы болуңуз, Эми айтыңыз, Эсен байке. Кыргызстандагы бүгүнкү коопсуз шаар долбоору 2 күндөн бери ишке кирди, иштеп атат. Сиздин дагы кабарыңыз бардыр. Бул долбоор керек беле? Бул долбоорго Кыргызстан муктажбы? Бизге Кыргызстан үчүн көздөй керек. Кечирип коесуз. Биринчиден, ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Аман эсен турасыздарбы? Бүгүн ошо Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандагы элдердин коопсуздугу үчүн ошол шаар коопсуздугу эмелер орногон турбайбы, аппараттар мынакей. Ошолорго кубанычтамын, телевизордон көрүп сүйүнүп атам. Анан бизде Америка менен Кыргызстанды эми салыштырып болбойт. Негизи колдон келген нерселерди айтсак болот, мындай кеңештердичи. Ошо кеңештердин бирөөсү ушу жол эрежесин сактап, бизде жолдун белгилерин, талаптарын, светофор жана жарыктардын баарын аткарып, ылдамдыкты жогорулатпай сактаса, жол кырсыктар аз болмок. Мисалы 2018 жылы жол кырсыгы көп болуп, телевизордон көрүп эле угуп атабыз. Өзүбүз биякта болгону менен Кыргызстан жөнүндө аябай кабардарбыз. Канча киши өлдү, көп киши кайтыш болуп кетти бизден. Жол кырсыгынан эле, Жол кырсыгынан айтып атат да элдер, согушта да мындай өлгөн эмес деп. Мынакей ошо баарыбыздын мисалы жүрөгүбүздү өйгөн маселе. ушул долбоор бүгүнкү күндө Кыргызстанга керекпи? Муктажбы Кыргызстан ушуга? Аябай керек. Мурда коюлбай жүрүп, мына 7 жылдан бери коюлду. Биз да билип атабыз муну. Бул аябай керек. Мисалы Кыргызстан менен бияк жөнүндө айырмачылыктарды айта турган болсок, жол көзөмөл берде полис деп коет. Полистер мисалы биздегидей болуп постко туруп, тигинтиминтип иштешпейт. Булар патрульный автоунаа менен жүрүп патруль кылышат. Анан жол эрежесин бускандарды бөлөк эле биздеги нештатный инспектор деп койчу Кыргызстанда, штаттан тышкаркы инспекторлор. Ошондойлор келип эле жазып, тикетин жазып тиркеп кетет. Аны даже айдоочу менен бетме жолугушпайт. Анан жанагы бизде жол коопсуздугу боюнча радарларды, аппарат, камераларды коюп атпайбы? Бул жерде да бар ошондой камералар. Ошо менен эле тикеттер почта менен келип калат үйүңө. Анан төлөш керек болуп калат. Ошондой илгертен тартипке келген да бул жерде. 1-2 жолу жакшы олчойгон сумма төлөгөндөн кийин акырын эрежени сактап баштайсың, туурабы? Туура да ошо. Анын үстүндө берде ылдамдыкты жогорулатуу, мисалы берде $100.
Биздики менен 7000 сом болуп кетет. Эми биз менен салыштырып биякта айлык ошондой да. $100 бир 3-4 жолу алсаң, анан кийин өзүң эле токтоп каласың. Ошондой да биякта. Ал жакта кайсыл жылдары иштедиңиз ошондо? Мен 1983-жылы райком Свердловский райком партия менен киргем органга. Анда жалаң орустар, кыргыздар ас болчу, начальнигибиз Дмитриев, Колесников, Керимбаев деген жарандар болгон полковниктер. Ошолор менен иштеп калгам. Ошо жол көзөмөл, жол кайгуул деп коет го азыр ошол кызматта. Ошондон баштагам 83-жылдары. Мындай, мен азыр келе жатып бир нерсени байкадым. Сиздин көзүңүздүн көрүүсү аябай жакшы экен да. Мен баягы көчөнүн аттарын окугуча алыстан эле мындай окуп койгондо мен таң калдым. Айрыкча сиздин жашыңызда ушундай көздүн курч болушу чанда кездешет. Ошон үчүн бул жакшы бир чет. Анан мен сурайын дегеним мындай. Кыргызстанда көбүнчө майы кызматкерлери жашынып турушат го. Жашынып туруп анан эле чыга калышат. Анан бул жакта дагы ошондой жашынып турушабы? Жок, берде андай жок. Бизде илгери СССРдин убагында болгон. Эми орусча айтып коеюн, кечирип коесуздар. Скрытый контроль деген билинбей кармаган. Ошолорду көргөн болушубуз керек. Анан жашыруун кармоо, ачык кармоо, ачык турган жакшы го. Ачык жок, сиз түшүнбөй калдыңыз. Мындай жашыруунда турчу да ошондой приказ бар болчу илгери. Мисалы дарактарга жашынып алышып, ушундай турушат да, эми кармаш үчүн. Ачык туруш керек го негизи. Ачык туруш керек го. Бул жакта мисалы жада калса полистин автоунаасы өзүнчө, мындай түнү күнү жаркырап сразу эле полис экени билинет. Мындай жашынышпайт. Жарыктары бар. Жарыктары бар. Мигалка деп коет орусча, мигалкалар бар бити. Шаар коопсуздугунун аппараттарын баарын коюп тур, көп жерге коюп тур. Эми 2 күн болдубу, ошондон бери угуп атабыз, аябай көп киши камерага түштү деп. Анын баары айыптарын төлөш керек да. Ошол келип проблемага такалышы мүмкүн. Бизде дагы мисалы элдин турмушу башка да, бияк менен салыштырабы. Кээ бир айыптарды төлөбөйт, ошого проблема такалышы мүмкүн да. Мен өзүм оюм, жеке оюм айтып атам. Бирок алар эреже бузгандан кийин төлөш керек да, туурабы? Эреже бузгандан бул бузбаш керек. Төлөш керек. Сот аркылуу төлөчү илгери биздин убакта. Анан сот аркылуу төлөсө ушул айыптардын баарын төлөтүш бир чоң проблемага такалат го деп мен ойлоп атам. Ооба. Эми биз азыр Эсен байке мүмкүн болсо мындай кылалы, бир аз жакын келиңиз. Мүмкүн болсо көчөдөгү ошол бул жактагы камераларды, жолдорду, ошол эреже сактоочу атайын мисалы знактарды баардыгын тартып, сиз дагы түшүндүрүп бериңиз кээ бирөөсү. Бул жакта Америкада жолдор ушунчалык ыңгайлаштырылган айдоого. Ошон үчүн бул нерсе жөнүндө азыр астыда сөз кылабыз. Азыр болсо биз автоунаага түштүк дагы кеттик, сиздерге сөз менен эмес, көзүңүздөр менен көрүү үчүн ар бирин көрсөтүп чыгабыз. Кеттикпи? Кеттик. Кыргызстанда Бишкекте мүмкүн ушунчалык кыйын автоунаа айдашчы. Светофор жол сеники болуп аткан учурда деле каалаган жерден бирөө чыга калышы мүмкүн. Авария болгондорду карасаң, жол кырсык болгон багы камерадан караганда кызылдан эле өтүп бараткандар эле сүзүп. Анан мен ушундай бир коркунуч менде пайда болуптур. Мен ушу айдап баратканда эле мени бирөө келип эле сүзүп кете тургандай титирей берет элем да. Анан ошентип коркуп жүрүп, бир күн ошо жолдун ортосунда токтотуп алып эле, жок, мен айдай албайт экенмин, мындай болсо депчи, мен коркууну жеңе албадым. Ишенген жокмун. Мен өзүмө эмес, мен эч кимге, элдерге ишенбедим. Өзүмө дагы зыян келбесин, мен дагы элдерге зыян бербейин деп мен айдаган жокмун. Анан Америкага келгенден кийин жолдун ушунчалык айдаганга чийип койгондоручу, ыңгайлуулугу, знактар бардыгы. Азыр бул жакта мен айдап калдым, айдап жүрөм. Эми айтып бериңиз, биз Кыргызстандагы ошондой ыңгайлуу жолду даярдаш үчүн дагы эмне кылышыбыз керек? Туура, Айгүл карындашым. Гүлай карындашым. Гүлай кечирпоз. Гүлай карындашым, туура суроо бердиңиз. Бизде Кыргызстанда илгертен бери ушу проблема болуп келатат. Жол кырсыгы көбөйүп, көбүнчө
өстүн кызматкерлер бир чети аларга да туура, бир чети жол баягы эле жолдор транспорт көбөйүп атыр деп жылда эметет, айтышат да көбүнчө. Бирок Кебанда эмес, мына Америка, мына биз Чикаго шаарында сөз кылып атабыз. Чикаго шаарында турабыз да, ошол жөнүндөчү. Бу жерде 3 миллион, шаардын өзүндө 3 миллион. Иллинойс деген штатка карайт. Иллинойс деген штатта 13 миллион адам бар. Алардын ар биринде бирден, экиден да машинеси болушу мүмкүн. Машина, транспорт тобуна аябай көп. Кеп ушул адамдардын өзүндө болуш керек го деп ойлойм да, ат уулдардын өзүндө. Мыналарды аң сезим менен мындай мен жок бузбайын, жол эрежесин бузбайын, сактайын деген бир ушундай ниети болсо, жол эрежеси бузулбай, жол кырсыгы азаймак. Мына сизге окшогон адамдар унаа айдап жүргөндөр өздөрүн эркин сезе албайт, мисалы. Неге? Себепти дегенде жашнакка келсең башка бир уруп кетет. Анан бир айта турган себептердин бирөөсү бул дүйнө жүзүндөгү эң бай мамлекет Америка, мисалы. Бул жерде мына разметкалардын баарына краска көп кетет аябай. Жол эрежеси боюнча краска разметкалар ушунчалык точно таптак боелгон, коюлган мынакей. Бүгүн ушул жөнүндө да азыр бир фактыны беребиз, буюрса. Анан бу жерде көп кишилер ушуну айтышат да, мен өзүмдү жакшы сезем депчи. Бу жерде айдоочулар аябай маданияттуу, учурашып, жылмайып коет. Сен жол бербей кетсең, сени карап жылмайып коет, урушпайт дагы. Өзүң уялып каласың анан. Кыргызстанда чыгып алып туруп, сен кимсиң деп. Кыргызстанда анан обай сигнал көп басышат да, анан паниковать этесиң да. Мисалы мен ошо корком, жөө жүргөн учурда деле. Адамдардын мен өзүнөн го деп ойлойм. Анан жол эрежелери, жол белгилерин оңолсо бул материальный затрата да. Ошо материальный затрата Кыргызстанда финансынын ошо тарыштыгына байланыштуу ошодон да болуп атыр деп ойлойм. Разметкалар бу жерде Чикаго шаарында разметкалар ушунчалык жасалган. Сиз ошон үчүн каяка бурсаңыз ошол жака өзүңүздүн полоса менен буруп кетесиз. Анан одностороннийлер көп. Мисалы могу бизде хайвей деп коет, эми хайвейди көбү түшүнбөй атыр. Бу жерде хайвей жанагы объездной сыяктуу да. А жерде ылдамдыгы 80-90 менен айдашат. Бир жагына бөлүнгөн жол, односторонний бүт. 3-4 полоса. Бир бетке айдашат, ошон үчүн жол кырсыгы болбойт бу жердечи. Анан ошо жана мен айткан материальный жагы баягы обеспечение да. Бай мамлекет. Кандай кааласа ошондой жасайт. Сиз айткандай, Кыргызстанда автоунаа көп дейбиз, бирок бул жакта мисалы Чикагодо, Америкада андан дагы көп. Бул жакта баягы метро, автобустардан сырткары алар өтө эле аз каттайт, Кыргызстанда мисалы кичи автобустар аябагандай көп каттайт, троллейбустар тынбай каттайт. Ошол эле учурда бул жакта ар бир адамга автоунаа болбосо жумушуңа бара албайсың, окууң болсо окууңа бара албайсың, жада калса магазинге дагы, маркетке дагы бара албайсың да. Эми айта турган нерсе, бул Америкадагы парковка маселесин, автоунаа коюучу жай маселеси менен Кыргызстандагы шарт экөөсүн дагы салыштырып болбойт. Туурабы? Ошон үчүн дагы Кыргызстанда автоунаа көп деп айтылышы мүмкүн да, туурабы? Кыргызстанда автоунаа коюлуучу жай Америкада. Эми ошону айтып берсеңиз, сиздин көз карашыңыз кандай? Сиз бул жерде жөнүгөй гана жаран катары эмес, сиз ошол тармакта бир канча жыл эмгектенген адам катары сиздин көз карашыңызды билгим келип атат. Стоянка, орусча айтып атырбыз. Токтоочу жай. Мына биякты карасаңыз токтоочу жайлар. Ар бир магазин, чоң маркетингтер бар го. Бүт биринчиден булар токтоочу жайды көңүл бурушат. Мисалы биздин центральный универмаг бар го Бишкектеги. Токтоочу жай эч жеринде жок, бир жеринде бар, кичекей батпай атпайбы. Магазин, бу жерде сатуучу магазин зданиялардын тегерегинде паркинг аябай чоң курулган. Ошону шарт түскөндө мына биягына карасаңыз. Бүт биринчи көңүлдү ошол токтоочу жайга бөлүшөт бу жерде. Анан кийин ар бир машинени да краска менен, разметка менен бөлүп коет. Ошол жерден кыйшык койсоң да сен негизи күлөт баары. Бул уят да негизи. Кыйшык койбой түп-түз жашнап калып чыкчыйтып коюш керек. Бул жерде эми кыскасын айтканда законду аябай жакшы көрүшөт да. Так закон менен жүрүшөт баары. Эгерде аны сактабаган болсо?
сактаган болсоң жана өзүбүз айттык го карындашым башында. Эгер жол эрежесин буссаң өтө катуу жол кырсыгы болуп дагы бирдеке болуп жабыркаса адамзаттар анда сотко сот жагы аябай катуу маселе коюлган да. Сот менен көп нерсени тартипке салып коет бу жерде. Ошо сот жагы күчтүү да. Биздегидей эмес. Азыр мына паркингди көргөз. Акырын тартсаңыз болот. Мына паркингдер. Мына карларын көрөп го мына. Бул карабайсыз сүрөттөрүн. Мына ар бир машина бөлүнгөн. Мына буягынан тартсаңыз болот мынакей. Ар бир машина бөлүнгөн. Мына ар бир мынанын немеси ченел бөлүнгөн. Ошол коесуз да мына ушундай мына бул жерде торговый маркетинг бар экен. Ошол жерге мына жана сундай эле магазин мына. Ал эми мына болсо, мына сары сызыктарды айтсаңыз, эми маркеттен кандай маркет болсун, библиотека болсун, эмне болсун, эң биринчи автоунаа жакын коюла турган жерлер сары сызык менен сызып коюшат. Ошону ким берүүчү? Бизде да ушундай сары тыюу салынат деген сөз. Берге койгонго болбойт. Азыр бул жерде мына ушул мен турган аянттын баардыгы парковка. Мынакей автоунаа коюучу жай. Мына көрүп атасыздар да. Ошодон баштап мындайга бул азыр биз бир аз түштөн кийин болуп, элдин баардыгы жумуштан кеткен учурга туш келип атат. Ошон үчүн бул жерде автоунаа азыраак. Бирок ошондой болсо да канчалаган көп автоунаа келсе дагы бул жерге эч кандай маселе жок, коюп тыгын жок. Кезер Туура эмес паркинг кылып же бирдеке кылсаң берде келип жылмайып айдоо автоунаадан айдоочу түшпөйт. Бул жерде айнегин ачып эле отурат да. Бул жерде бизде Кыргызстанда андай эмес го, берде бүт жарандар оружие алып жүрөт көбү. Анан колуңду мындай алып отурушуң керек да. Колуң бияка салсаң уже тигилер мындай атпайт го, бирок ошондойго да барыш замечание катуу кылат. Колуң көргөзүп документин кармап отурушуң керек, дайынданчы. Аркаңан токтотот мигалкасы менен келип айнекти ачып анан жылмайып учурашып анан документиңди алып, анан алып кетет. Сен отурасың жылбай эле машинаңда. Анан бир астайын келет. Өздөрүндө компьютер бар. Сен мына мисалы мен Кыргызстандан 2015-жылы келгем да. Август айында ошолордо жазылып турат. Бул каяктан келген, качан келген, эмне документ менен келген. Анан мурдагы жол эрежесин буссаң, алардын баары турат. Сиз билесиз, бу жерде историяда орусча эме. Ар бир адамдын историясы бар да. Ошолорго жазылып калат. Бүт анан компьютер менен чыгарып эле билип коет да булар. Анан протокол жазып туруп эле бизде кол кой, анан кол койду артынан чуркашат, кандай жок, жазып туруп алып келип колуңа карматат. Анан түшүндүрүп коет. Канча срокто төлөйсүң, канчанга чейин төлөйсүң да ошо. Анан акырын жылмайып кетишет болду. Анан берде жасагыл айып салып эме кылбайт, көбүнчө эскертүү берип. Бизде мисалы могул паркингге токтогон бузуп койсоң, келип туруп эле кармап алып кое бербейт го. Бул жерде эскерип туруп кое берип коет. Бир аз токтоп кетип калсаң да эч кылбайт негизи. Андай жазаны көп эметпейт да. Калыстуулук менен мамиле кылат. Эми ушул системаны бизге дагы киргизсе болобу? Бизде мисалы көчөдөн маек кызматкери көргөндө коркушат да. Жада калса, менин балдарым дагы ата, тиякта гае деп ушундай психология калыптанып калган, аң сезим калыптанып калган да. Эмне үчүн биз алар деген өзүнүн жумушун жасап атат. Алар биздин коопсуздугубуз үчүн күрөшүп атат. Эмне үчүн биз аларды жаман көрүшүбүз керек? Дейин десең, алардын өзүндө дагы күнөө бар да. Эми ошону кандай? Мен ага мындай деп жооп берди элем, эми алар деле адам биздейчи. Мен өзүм иштегенде өзүмдүн жанагы башыман өткөн. Алардын баарын бир киши жаман бир иш кылып койсо, баарын бирдей мамиле кылбашыңыздар керек, негизичи. Менен бир калыстык айтайын. Анан бизде чынында закон жок болуп атпайбы? Тескери болуп атыр да баары. Эми мен ойлойм, мына шаар коопсуздугун мына жөнүндө сөз кылып атабыз бүгүн. Ушундан ары оңолоткоп, эми жанагы жол көзөмөл инспекторлорун азайтат деп айтып атпайбы? Азаят деп. Анан берде мен жана айттым го башында таң калам. Жолдо жана антип
жол тосуп жүрбөйт берди. Патрульный автоунаа менен жүрөт да. Мен бул Америка менен салыштыра албайбыз дечи. Болгонун айтып атам да. ооба. Анан бизде эми сылык адамгерчиликтүү адамдар бар го, жанагындай дагы сиз айткандар да бар эми талашат. Ооба. Анткени сиздердин кезиңиздерде мүмкүн ал убакта кайсыл тармак болбосун ошол убактагы адамдар ушунчалык жоопкерчиликтүү, өзүнүн кызматына кыянатчылык кылгысы келбеген, аярлап мамиле кылган адамдар эле да, ошондой уяттуу кишилер иштейт эле. Акыркы учурларда майы кызматкерлер өздөрү мас болуп айдап жүрбөйбү? Майы кызматкерлер көз көрүнө камерага тартып аткан жерден өткөндө бир кызды бошотпой койбойбу? Мындай окуяларды айтсаң өтө көп да, өтө көп. Мындай просто уят дейсиң да, уят дейсиң. Бирок чындыгында бир карын майды бир кумалак чиритет. Арасында ушунчалык ошол тармактын көйүп, бышып, адилеттүү, жакшы, эч нерсе мындай чындап өзүнүн гана маянасынан жашаган дагы адамдар бар. Мен ошондой тааныштарым бар мисалы. Ооба. Сиздердин убакта кандай эле бул нерсе? Сиз дагы акча алат белеңиз? Жок, ошондой суроо, жакшы суроо бердиңиз. Бизде ошо мурдагы мезгил менен азыркы менен салыштырып болбойт. Азыр адам иштөөчү жол инспекторлору мурдага караганда айырмаланып турат го дейм, бирок жаман жагын айтпайм, негизи эми болот бар, эч кол бирдей эмес дейт. Биздин убакта эле акча алгандар болгон да, кантип болбогон деп кантип айтмаган. Болгон убагында, бирок анда көзөмөл бар болчу, азыр деле көзөмөл бар. Эми акча алып иштеген негизи туура эмес деп ойлойм, өзүм жекече оюм. Бүгүн ушул бул жакта парковканы кайсыл жерлерге койсо болот, кайсыл жерлерге койбош керек, Америкада жол эрежелерди дагы көрсөтүп бериңиз. Себеби эгерде кимдир бирөө бизди көрүп жаткан, биздин көрүүчүлөрүбүздүн бирөөсү турист болуп мүмкүн жакын арада Америкага келип калса, мен муну билем, мындай кылыш керек деп өзү билип эле бул жакта мурда жүргөндөй, мурда келгендей болуп жүрүшү үчүн биз мүмкүн бир пайдалуу маалымат берген болотурбуз. Каерден кандай кылып көрсөтүп бере алабыз? Мисалы, бул мына жерде no parking деп жазылып турат, Качан кар жааганда токтотконго болбойт дейт. Англисче жазылып туруп, бул негизи мына кар жааганда жолдорду күрөйт да. Анан кар күрөгөндө автоунаа турса жол тогулат. Ошо жазылган. No parking when snow. Кар жаап атканда койгонго болбойт дейт. Кардын сүрөт турбайбы? Ооба. Азыр бир жакшы знактарга токтоп көргөзүп берейин, суроо бериңиз ошого жооп катары. Бул жерде болсо no turn on red деп турат. Ошондо бул жакта эмне үчүн ушундай знактар коюлат? Бу жерде англисче жазылып турат. Мен сизге айтып берейин, билип калгам да. Эми 3 жылдан бери жүрүшүн билбей. No turn on red кызыл жарыктан өткөнгө болбойт. Эртеменки 7ден кечки 7ге чейин дейт, тигинеге жазылып турат ошо. Кызыл жарыктан өткөнгө болбойт. Бул жерде айтып коюшум керек, карындаш, дагы бир жана айтпай калдым. Азыр мына светофор кызыл күйүп турганда моңго бурасың го, оң жакка. Ошондо өтүп кете бересиң, бөлөк жол тогулбасаң. Ошол жерде ушундай бар экен, бизде андай жок. Ошо айырмасы ушуда, ушундай бар. Бу жерде кызыл жарык күйүп турганда оң жакка бура турган болсоң, кете бересиң. Эч кимге жолтоо болбосун. Ооба. Жанагы сиз айткан no turn on red деген турса, өткөнгө болбойт. Ал саат менен да, саат 7ден кийин болот деп атпайбы? Эгер эчтеке жок болсо өтүп кете берсең болот, оң жакка эле. Түз кеткенге болбойт. Ошону түшүндүрүп коебуз. Ооба, жакшы болду. Бул жерде дагы ошол жана кар жааган учурда парковка кылганга болбойт деп. Мына парковка центральный көчөгө түшкөн атпайлы, азыр көргөзүп берем аны сизге. Жана токтогонго болбойт деп. Бу жерде шаардык мэр чоң ролду ойнойт. Ушу жол эрежеси боюнчачы. Булар знактарды коюп койгон, ошо знактарда платный аппараттар турат. Ошол жерге турсаң минутасына төлөйсүң. Мисалы жарым саатка төлөйсүң, өзүң эмеңе карап, эмне бар экен? Главный жол экен эми. Пробка турбайбы азыр? Жемен өзгөртө эле, мына кичекей көчөгө чыгып. Багыт өзгөртө эле анда. Азыр бияка буралы, мына чоң көчөгө түшөлү. Жана анда знактарды мен сизге көргөзүп берейин. Ирвин парк деген көчө бар, ошо бар, көргөзүп берейин. Анан бул жакта баягы мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн жолдо жүрүү аябагандай ыңгайлаштырылган,
Ошол эле учурда Майыптар үчүнбү? Эми бул жерде карындашым 80-деги апалар, кемпир десек эме болуп калбасын, апалар. 80-деги кемпир адамдар муна айдап жүрөт. 80-деги кадимкидей анан түшкөндөн кийин акырын басат, баса албайт. Ушуларды көрүп мен таң калдым. Сиз деле көрдүңүз болуш керек. ооба. Ошолор берде тартип бар үчүн айдап жүрүп. Болбосо коюп кетпейби мисалы. Ооба. Майыптар үчүн мына тартып койсоңуз, майыптар үчүн. Мынакей. Бул келгенде эң башкы ушул кирүүчү эшикке эң жакынкы орундарды мына ушинтип атайын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өздөрү автоунааны айдап келишет, мүмкүн бирөөлөр айдап келишет. Ушинтип ушул орундукка эч ким койбойт алардан башка. Тигини караңыз, койсоңуз тигине $250 айып. Мынакей достор, бул жер мына. Эгерде бул жерге сиз автоунааңызды коюп койсоңуз $250 АКШ доллары айып пул төлөйсүз. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн дагы бул жерден кененирээк көбүрөөк тартканга болот экен. Кайрада токтодум. Мына көрдүңүздөр да. Бул жерге эгерде койгон болсоң $250 айып пул төлөйсүң. Мынакей. Мына азыр бул жерде биз кетип бараткан жолдо велосипед айдагандар үчүн өзүнчө линия. Анан солго бурулгандар үчүн, оңго бурулгандар үчүн Өзүнчө бөлүнгөн полоска. Ооба. Азыр мына жерге токтойлуз. Муну тартсаңыз болот мынакей. Стоянка жашыл турбайбы? Ооба. One hour parking. Саат 9-тан, эртең 9-тан кечки 4-кө чейин болбойт дейт паркинг. Monday, Friday, биринчи күндөн 5-нчи күнгө чейин болбойт экен. Анан калган күндөрү боло берет экен паркинг менен ушундай да. Анан ушундай да бир жашыл знак бар, ошого акча төлөй турган аппаратына чейин көргөзүп берейинчи. Бизде андай койгонго азыр Кыргызстан немеси келе элек го дейм. Эми мынакей азыр стоп знакка келдик. Эми ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Мынакей. Мына стоп дегенди айдоочулардын баары окуган билет да бул. Бирок көп мынакей жана дагы машина келип калды, мейлем кечирим сурап коебуз. Дагы бирөө келип калбады. Айт, мен тартып алдым, эми айдай берсеңиз болот. Стопту окуган баары билет. Бул стоп деп өз знактын баянан артынан караганда билип турат да. Сүрөт жагы эмес, артынан карап муну көргөндөн кийин токтомоюнча айдаганга болбойт. Мен айтып атпаймынбы, биздин Кыргызстандагы жарыктар, светофорлор иштебей калып атпайбы кээде? Өзүңүз деле көргөнсүз. Мисалы, жанагы чүй менен советский, азыр советский деп атат эмне ошо көчө. Ооба. Ошол жерде Байтик Батыр көчөсү. светофор иштебей калса, элдердин баары эки жагына тыгын болуп, түнүн менен ушунчалык бир чоң бир болот окуя. Анан ГАИ келип туруп, ГАИнин кызматкери келип туруп, майынын кызматкери мынтип жолду регулировка кылып кое бериш керек. Ансыз болбойт. А берде андай жок. Светофор иштебей калса, төрт жагынан тең иштебей калдыбы? Карайт дагы айдоочулар бири-бирин карап эле стоп ролун аткарып эле кетип берет. Келип токтошот дагы. ким биринчи келсе, Ким биринчи келсе ошол кете берет. Анан мынтип карагандан кийин экөө тең келип 3-4 машина турат да, анан бири-бирин карап күлүп коюшуп эле кое берип эле кете берет. Грамм чатакташуу жок. Ушуну мен көрүп аябай таң калдым да. Бизде деле ушундай болсо болот деп ойлочумун, кыялданчым. Система эмес, бул жерде биринчи маданият дагы керек. Кыргызстанда бир светофор өчүп калды дейли. Ким биринчи эптеп өтүп кетиш керек, баардыгы башын турат. Аракет кылат, а? Биягын узкий кылып таштаган, биягын экеле калтырып койгон экөө эле. Мына эми биягында кеткендер мына жолдо болбайбыз, буруу өрөбүз да. Биягын эки полоса түз кетет мынакей.
Эми бул өтө чоң жол экен. Кичинекей жолдорду көрбөш керек эле. Бирөө солго кетет. Бирөөсү солго кетет, экөөсү түз кетет. А биз болсо солго кеткенибиз менен түз кеткендердин астын тоспойбуз. Көрдүңүзбү? Ооба. Мына. Биягымды караңыз, кетти мына, жол таба алган жокмун. Ооба. Бияка чыгам мынакей, күтүп турам, попутнойду кое берем. Биягында да бар экен, көрдүңүзбү? Ооба. Мынакей. Карманчык да, чөнтөк. Ошондой да. Анда кирип кетет, артында биягала түз кете берет. Бизде болсо 3 полоса жасаса болот, бата тургандар бар, Совет көчөсү кенен эле го. Ошону кылбай сол жагына карманчык кылып койсо, анда бурула турган кишинин артында туруп калып атпайбы, түз кете албай, ушундай болуп атпайбы проблема. Ошону оңдосо болот да мына. Он эле деп атайын сызыктар бар. Сол тарапка, оң тарапка эч ким мындай, мисалы Бишкекте сиз жана айттыңыз. Только деген он только ушул полосага. Биз мына аркабызда машина күтүп турбайбы? Биз ада бурат солго мына. Мен айтайын дегенимде, мисалы 2 машина келип, мен аркамда бир эле полоса болсо, түз кеткен киши да мен аркама турмак да, күтүп. Ооба. Ошону туура эмеге кылганда, багытка. Ооба. Солго урган киши карманчыкка кирип кете эле тура берет, биягында кете берет түз. Акынбаев менен күн чыгышка баратканда автоун айдап. Жанагы орусча айтылган бизде набережный, жээк деп коет, набережный. Ошодон өткөндөн кийин бир оң жака бир институт курулат. Оң жагында набережный жээкте. Анан түз барганда солго кеткен Абай деген көчөсү бар. Бер жагында остановка бар, эл көп. Ошол жерден солго бурам деп айлана мучен болот айдоочулар. Солго бурулуп поворотун кийгизип тура берет, 4-5 болуп кетет, толуп машина. Биягын келип кое берет, түгөнбөйт. Ошол жерде проблема. Ошол жерге моундай разметке койсо болот, мен айткандайчы. Ошол өзүм эмем да, сунушум. Ушундай койсо жакшы болмок эле мына. Мүмкүн светофор койсо. Жок, светофор бар ар жерде. Светофор болгондо эки жака өтө берет, анан солду кое бербейт да. Светофор болгондо мен сол поворотун турсам, биякта келатканды кое берем да. Тура берем, түгөнбөйт да. Анан аркаңа толуп кетет машина. Же секция коюп, өзүнчө полоска коюп койсо болмок. Азыр мен биле элекмин 3 жылдан бери. Кандай болуп калды? Бишкекке бара элекмин, өзүм атам экеним го, Кыргызстанда. Анан ошол жерде ойлоп коем да, ошол жерден мен деле өтө албай турчумун көп эле. Бу жерде краска деген көп да. Бизде мындай краска жок да. Краска деген материал. Бул жактын краскалары өчпөйбү анан? Жок, өчөт. Муштайт, уход кылат буларчы. Мына ар бир жолго туз себеп турат. Анан Бишкекте эле медеодо тайгалак болот го. Ооба. Бу жерде андай көрдүңүзбү бир жер? Жок, андай. Көп кургак болуп эле, суу болуп эле, ээрип эле былчылдап турат. Бай кафе, баарлашуу ордусу. Америкада балдарга ушунчалык аяр мамиле кылат. Балдар бар жерге знактарды өтө башкача кылып коюшат. Баягы спетлеметти дагы азайтат. Мисалы мына жерде мына school деп турат мына. 20. Ооба, ушул жерге токтой эле дагы биз тарта алайын. Школ деп турат. Анан ылдамдыкты өлчөө деп турат. 20дан ашырып айдаганга болбойт. Бул биздегидей эле общественный знагы, окуу жай, школа менен жана коюлат знак, ошондой знактар булардыкы. Анан бу жерден аябай ылдамдыкты ограничение ченөө менен өтөт да. Ошондой знак. Өтө акырындап, акырын айдаш керек. Бирок ошондой болсо дагы бул жакта окуучулар чуркап чыгып, андай нерсе жок. Мынакей да школ. Мынакей. Бул жерде да мектеп бар экен. Мынакей, бу жерде да мектеп бар, тегине мектеп. 20, мынакей, чыгот бул жер. Анан сиз ошол 22 жылдык өмүрүңүздү 27 деңиз. 27 майда 22, органда 27. Ооба. Аскерди кошкондо 29, 30 болуп кетет экен. 30 болуп кетет экен. Ошонун арасынан мен айрыкча ушул жол кайгуулуу кызматына 22 жыл өмүрүңүздү бериптирсиз. Ошон үчүн мен ошо 22 жылыңызды айтып атам. Анан ушул жаатта жүргөндө кандай кызыктуу окуялар болду? Кайсынысын эстейсиз, кайсыңызда эсиңизде бар? Кызыктуу окуялар болду көп эле. Мисалга ала турган болсок, анда СССРдин убагында эски Фрунзе болчу да. Фрунзе шаарын иштеп турганда биз үшөө эле
Автобунан бар, бу жок постко коюп койчу, постто отурчу. Рацияң бар, 2,5-3 килограмм анын жайгышы эле. Анан кийин жол көзөмөл инспектор деген кызматта должность. Андан кийин ошо мисалы эстен кетпей турган окуяларды айтсам, автоунаага сүйрөлгөн. Азыр деле болот го андай окуя. ооба. Сүйрөп кеткен бир 50-60 метрдей. Кышында болчу да, өтүк менен кар ба жол тайгак да. Ошондо айдоочу келип мас абалында экен. Анан эми байкап эшик ачык, мен турам да. Документин чыгармыш болуп туруп айдады келип, рулду кармап калдым. Мен рулдун кармапчы. Анан рулду кармасам эле жыгылып сүйрөлдүм, арткы дөңгөлөккө бутум тийбей келатыры. Анан кийин бир убакта эле 50 метр, 60 метр сүйрөп баргандан кийин биздин немебиз, командирибиз келип калды. Автоунаа ошол өтүп баратты, көрүп калбады. Анан ошондой окуя болгон. Кармагансыздарбы анан? Жок, кармап. Закон негизинде чара көрүлгөн. Дагы кандай окуялар болду? Сиздерде окуя деген көп да, сиз түнү көп иштедип белеңиз, күндүз көп иштейт белеңиз? Меники жана жол кайгыл кызматында иштегенде көп эле окуялар болду, жакшы окуялар болду, жаман окуялар болду. Мисалы бир Орус улутундагы семейныйлар кетип бараттыр автоунаасы менен, анан аларга жол эрежесин бузуп салды. Анан айып жазсак, кичеке баласы ыйлады. Анда айыптар ылдый эле болчу, 5 сом, 3 сом, 10 сом. Анан кийин ошо кайсы жылдары? СССРдин убагында, 83-жылдары. Анан кичеке баласы ыйлады, мен мороженое ала турган акчам жок деп. Биз жаман болдук. Эки сержант болчук. Баласы ыйлады да кичеке, неудобный болду. Анан кайра протокол жазылып калды, эмете албайсың. Анан кой деп анан кайра кое бердик. Протоколду өзүбүз кассага бет төлөп анан эмет кол койдуруп койдук тиги кишиге, ошондой болгон. Анан кичеке бала түшүнмөк беле сен немеңди. Жүрүңүз, азыр бул жерде биз мына хайвейдин үстүнөн көрүп турабыз. Бүгүн 90 хайвей, 90-94 өкөө. Бүгүн кирип калыптыр. Мына биз азыр Эсен байке экөөбүз хайвейдин үстүндө турабыз, Эсен байке. 94-жол номер хайвей. Берде биздин объездной сыяктуу да, хайвей чоң мынакей. Сиз Эсен байке бул жерге келип алыңыз. Мына биз артыбызда хайвей көрүнүп турсун биздин фондо, мынакей. Хайвей деп коет экен. Бул жерде карасаңыздар, жолдун эки багыттан өзүнчө бөлүнгөн, ортосунда трейн жүрөт. Бири-бирине эч качан урунбайт да. Односторонний орусча айтканда. Односторонний. Азыр саат канча болду? 5-6 болду. 5-тен 10 өттү. Азыр эң трафик болуп аткан мезгил, жумуштан кайтып аткан көп айыл саберт деп коет, айылдарда турат, алысыраак, ошол жака кетип атат. Ошон үчүн азыр мына трассада караңыздар, машина көп, автоунаа көп, Бул авто тыгын деп эсептесе болобу ушуну? Болот. Азыр укмуштууда напряженный убакытта. Азыр мынакей дагы башталат. Жаңы башталып атат. Чикагонун авто тыгыны ушул десе болобу? Жок, бул азыр эркин эле кетип атат, жылып жай. Вообще жайдан жылып калат кээде. Анан ошол жерде проблема авто тыгында. Кандай учурда авто тыгын болот? Эртең саат 7-ден 10-га чейин болот, жумушка кетип атканда. Анан кечинде түштөн кийин саат 3-4төн кийин 6-га чейин болот. Ошол мезгилдерде жол тыгындары пайда болот. Ооба. Урматтуу достор, Эсен байкенин биз бүгүн коопсуз шаар болгондугу үчүн жана Кыргызстанда ушул маек тармагында иштегендиги үчүн, андан сырткары дагы ушул орган жаатында көп жылдык тажрыйбасы бар болгондугу үчүн биз бүгүн ушул жаатта гана сүйлөштүк. Бирок достор, Эсен байке кантип келип калды Америкага? Анан бул жакта эмне иш кылат деп ушундай бул жаатта сүйлөшө турган дагы бир чоң тема бар да.
Биз муну кийинки чыгарылыштарга калтыралы. Сиздер дагы кызыгып менин каналымды акмалап туруңуздар. Анткени Эсен байке ушундай кызыктуу жумушта иштейт. Анын өзү эле бир күндүк съемкада. Аябай сонун ошол эле учурда биздин аталарга, апаларга дагы сонун стимул болот. Ошондуктан достор биз аны дагы өзүнчө чыгарылыш кылабыз. Бүгүн болсо ушул коопсуз шаар үчүн биз дагы колдон келген нерсени көрсөткөнгө кыска убакыттын аралыгында аракет кылдык. Кыргызстанга эмне айтасыз? Коопсуз шаар долбоору ишке ашты. Ушуга сиз дагы, мен дагы кубанычтамын. Бул ушундан ары дагы кандай уланып кетсин, дагы эмнелерди киргизсе болот? Эми көптөн күткөн коопсуз шаар маселеси чечилди деп мен жакшы эле чечилди деп ойлойм. Муну айтканга бир канча 7 жылдан бери кандай убара керчилик болду. Биз көрүп аттык, билип аттык баарын. Урматтуу байыркы улуу элдердин катарына кирген кыргыз элим, силерге биринчиден ден соолук, өмүр, ынтымак каалайм. Элим ынтымактуу болсо, мамлекет бүтүн бойдон турат. Мамлекеттин бүтүндүгүн сакталып турушун каалайм. Жана элим, кыргыз жерим аман болсо, биз ушул жактан ушул алыста жүрүп аттагы ушу жүрөгүбүз ошол жакта, оюбуздун баары ушул Кыргызстанда. Дайым мамлекетте тынччылык болуп, мамлекет оңолсун, жакшы жолго түшсүн, жетекчилерибиз нысаптуу, ыймандуу, жооптуу, жакшы жетекчилер иштесин. Кыргыз элим аман болсун. Жана өзүмдүн бир туугандарыма, жолдошчолорума салам айтам, ким мени көрүп атса. Рахмат. Саламатта калыңыздар. Коопсуз шаар үчүн бардык колдогондорго ыраазычылык билдиребиз. Буюрса бардыгыңыздар колдоңуздар, эрежени, тартипти сактаңыздар. Биз эле мисалы Америкада ошондой эле тартип. Кандай коопсуз, кандай өзүңдү эркин сезесиң. Бул коопсуз дегенде эркиндик. Кандай жерде болбосун, мындай кепилдик бар, жакшы жүрөсүң, кенен жүрөсүң, кайсы учурда ким мени коюп кетет дебейсиң. Ошон үчүн достор, эрежени сактап жашаганга үйрөнүңүздөр, жардам бериңиздер. Эрежени сактабаган бирөөнү көрүп калган болсоңуздар, мындай акырын барып, кандай десем, чакырып коюңуздар. Бир гана ушул жолдо эрежени эмес, кандай жерде болбосун маданиятты сактаганга баарыңыздарды чакырабыз. Кыргызстаным өркүндөп өссүн, жаштар билимдүү болсун. Кыргызстанды сагынып, коопсуз шаар долбооруна кубанып, биз дагы баарыңыздарга салам айтабыз. Саламатта калыңыздар. Кийинки көрүшкү. Ата мекеним, алтын бешигим. Сагынтырсыз сизге.